Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана жалпы көрөрмандар. Эгерде бул видеону аягына чейин көрсөңүз, анда бир баш кисар койдон бир жылдын ичинде кантип 60 000 сом пайда тапкандыгыбыз жөнүндө жана ошондой эле эгерде кисар кой алам деп кызыгып жүргөн болсоңуз, 10 баш кисар кой алыш үчүн канча акча керек, канча чыгым кетет жана бир жылда канча киреше алып келет, мына ушулар жөнүндө терең биле аласыз. Биздин каналдын негизги максаттарынын бири мал жандыктарды сандан сапатка өткөрүүнү колдоо болгондуктан, мына ушул багытта былтыркы жылы 6 ай ичинде 10 баш кисар кой кылууну туура көрдүк. 2020 жылдын жаз айларына чейин, күздөн баштап, 2019 жылдын күздөн баштап, ошо 2020 жылдын жаз айларына чейин 10 баш кисар кылуу боюнча аракет кылып, колубуздан жүздөгөн койлорду өткөргөнгө туура келди. Анткени өзүңө жаккан таза кандуу кисар койду тандап алам десең, ал кымбат турат экен. Тажикстанда деле, Кыргызстанда деле 50 000 сомдун тегерегинде турат экен. Ал эми оптом ала турган болсоңуз, анда аксак тексеги, картаңдары, айланбашы, оорук жандары, ошолорун кошуп алат экенсиз, ошондо сизге арзан түшөт экен. Ошентип оптом сатып алганга туура келип атты. Алардын арасынан өзүбүзгө жаккандарды тандап алып калып, калгандарын базар баасында базарга алып барып сатып аттык. Кээ бирки койлор өлүп калып атты, кээ бирки койлор артына кетип атты. Ушинтип кой алабыз деп аракетибизден ошо 6 айдын ичинде 10 баш койду алганга жетиштик. Алардын орточо баасы 24 000, 25 000 сомго айланды. Эми тандап алабыз деп атканда ошол 30 000, 40 000 дегендер дагы болуп атты. Тажикстандын өзүнө чыксак 50 000 деп аткандар болду. Биздин Кыргызстандагы кисароводдор деле арзан айтып аткан жок. Кымбат болот. Чынында кисар кылыш үчүн алардын мээнетин жогору бааладык. Булардын мээнети жана чыгымы, пайдасы да жогору болгондуктан буну туура түшүм менен аракет кылдык. Андан сырткары бир жылдык чыгымы жөнүндө айта турган болсок, бир жылдын ичинде жайкы койчу акысы, жем чөбү менен бир баш кой 7 000, 8 000 сом расход кылды. Эми ким кандай кылып багат, өзүнүн жайыты барбы, өзүнүн койчусу барбы, биз койчуга дагы акча бердик, жем чөптү да сатып алдык. Мына ошондо 7 000, 8 000 сом орточо расход кетти. Эми жайдары койлордун айырмасы жөнүндө айтып кете турган болсок, биздин байкашыбызга караганда бир жылдык көзөмөлдөөнүн аягында бул жем чөптү иргибегендиги, жашыл чөптү дагы жакшы оттогондугу, анан жайында эң эле бир жакшы жери, жайында ушу июнь айында эле өзүнүн жүнүн эрте түшүрүп коет экен. Мына ошо эрте түшкөндүгүнө байланыштуу койдагы сергүүдөн улам эрте семирет экен. Анан күздө келгенде кой жүдөбөстөн өзүнүн этин дагы жоготпой көпкө турат экен. Себеби биз азыр байкап атабыз, жайдары койлор менен кисар койдордун айырмасы ушунда болот экен. Жайдары койлор аябагандай эле арыктап кетти, бирок жеген чөптөрү деле, жеген жемдери деле бирдей, бир короодо турат. Мына ушундай айырмасы бар экен. Анан бул салмактуу болуп турат экен, аябагандай салмактуу экен. Эти боюнча, эти бул мраморный деп коет экен. Ушул башкача болуп турат экен. Эми кисар койдун түпкү теги бул аркардан келип чыгат деп атпайбы? Мына ошол себептен болсо керек. Балким ушуга байланыштуу этинин дагы даамдуулугун мрамор типтеги экендигин дагы байкадык. Эми бул койлордун ушул бир жылдын ичинде берген пайдасы жөнүндө айта турган болсок, ар бир эми баягы койлор биринчи ар жактан келгендигине байланыштуу кээ бир койлордон төл дагы ала албай калдык, кээ бир койлордун козулары жакшы түшпөй калды. Мына ошол себептен бирок орточо 120-130 000 таза киреше берди. Биз козулардын баардыгын саттык. Анча-мынчаларын да Кочкорго ылайыктууларын алып калгандай болдук.
бирок эсептегенде ушу 120-130 миң сомдук пайда берди десек болот. Өзгөчө маани бере турган нерсе бул бир жакшы кой келип туура келип калды эле. Ошол койдон биз 60 миң сомдук коз алдык десек болот. Анын козусу сатыла элек, бирок 45 миң, 50 миң баа болуп жатат. Ал кой козулуу келген болчу күзүндөсү, кийин жазга маал дагы бир козу тууп берди. Ал учурда 2 козусу тең бар. 2 козусу бирги биз азыр бир 60 миңге баалап отурабыз. Бул биз үчүн бир жакшы жыйынтыктардан болду десек болот. Эми кой кылам дегендер үчүн, гисар кой кармайбыз дегендер үчүн, эгерде кой кылам десеңиздер, жакшысын тандап алыңыздар, жашын тандап алыңыздар. Бирден, экиден сатылган койлор дагы жакшы койлор болбойт экен, анткени ким эле болсун жакшы койду кородон чыгаргысы келбейт экен. Кээ бири желини бузугун сатат экен, ушундай бир туура келбеген жагдайлар болот экен. Андыктан туугандар, кой кылам деген адамдар болсо, жакшы козулардан терип алсаңыздар да жакшы болгудай. Анткени козулардын өлүгү, оорусу болсо дагы чыгымы азыраак болот экен. Биз ушундай болду. 25 миң, 30 миңге алган койлор дагы өлүп калган күндөр болду, түшүнүксүз. Ошон үчүн козулардан алсаңыздар, козулардан бир жылдын ичинде биринчи эле жетишкендик бул өзүңүз ушул 1,5 жашка жеткенде өзүңүз каалаган кочкорду коесуз. Төлдү да тегиз аласыз. Жакпагандар болсо союп жеп койсоңуз деле эч бир чыгымы көзгө көрүнбөйт экен. А эгерде козуларды жакшы жайлоого чыгарып, жакшы чоңойтуп келе турган болсоңуз, анда чоңоюп келген козу деле 2 тиш болуп келет экен. 2 тиш койлорду быйыл көрдүк. Быйылкы базар 20 миң, 22 миңден болуп атты. Жакшы козулар, жакшы токтулар 2 тиш. Ошол баада сатсаңыз деле сизге пайдасы менен келет. А эгерде кочкор коюп туруп, анан кийин тодуруп ала турган болсоңуз, өзүңүз каалаган төлдү аласыз. Бул видеодогу койлор ошол былтыркы койлордон тандап алынган койлор арасында жашы бар, 8 тиши бар, 2 тиш, 4 тиштери бар. Быйыл Кудай буйруса жакшы кочкорду койдук деп турабыз. Быйылкы төлүн көрөбүз дагы, бөлүшөбүз. Кудай кааласа биздин канал маалымат каналы, айыл чарба, дыйкан чарба багытында жакшы видеолорду чыгарып турабыз. Туугандар, чынында сандан сапатка өтүү мезгил келди, жайлоолор жандыктарга толуп кетти дегендей. Биздин жыйынтыгыбыз боюнча гисар кой 2 жайдары койдун, как минимум 2 жайдары койдун ордун алмаштырат экен. Пайдасы боюнча дагы, жеши расходу боюнча ошол эле жайдары койдун чыгымы. Демек, эгерде сиздин 100 коюңуз бар болсо, 50 кой баксаңыз, 50 гисар кой кыла турган болсоңуз жакшы эле пайда да калат. Бул видео туугандар биздин 1 жылдык кичинекей тажрыйбабыздан гана бөлүшүү болду. Ким балким бизден жакшы багат, жакшы пайда көрөт. Кааласаңыздар биздин канал менен бөлүшүңүздөр, видеолорду жөнөтүңүздөр. Жалпы элге жакшы маалыматтар тоолоп турганга аракет кылабыз. Дагы бир жолу силерге чоң рахмат.